Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү мынакей учурда кой көрсөтүүбүздө атайын меймандар чакырылган. Биздин ушу бүгүнкү күндөгү балдар биздин келечегибиз, ушу балдар жөнүндөгү маселени көтөрсөк деген ойдо турабыз. Алгач мен ушу келген меймандарды сиздерге тааныштыра кетейин. Менин жанымда отурган мынакей Маткеримова Тилек Борончиевна, Ысык Көл райондук аялдар кеңешинин төрайымы. Ошондой эле мынакей Ысык Көл областтык аялдар кеңешинин төрайымы Жумабекова Акылсайра Кыдыралиевна отурат. Куш келипсиздер. Эми мынакей сиздер мына ушул областта дагы, анан райондо дагы мынакей өзүн аялдар кеңешин жетектеп келатпайсыздарбы? Анан иштер болуп атат дегенде бир катар алгылыктуу жүрүп аткан. Мына ошолор жөнүндө да ой бөлүшсөк деле, бирок алгач ушул бала бакча жөнүндө маселени көтөрсөк деп турабыз. Ушу бала бакча эмнеге керек деген суроого биринчи Акылсайра Кыдыралиевна сизден баштасак деп турабыз. Рахмат. Эми биз аялдар кеңеши тууралуу дегенде айтып кетелик. Ысык Көл областында ушу официалдуу түрдө аялдар кеңеши уюшулуп, ар бир райондо, ар бир шаарда, ар бир айыл өкмөттө, ар бир айылда аялдар кеңеши алгылыктуу иштерди аткарып жатат. Бул аялдар кеңеши эмнеге керек дегенде, биздин президенттин жарлыгы болобу, мамлекеттин жарлыгы болобу, областтын жарлыгы, анын ичинде район, ошондой коомдук иштердин эң биринчи катышуучулары активдүү ушу аялдар болуп эсептелинет. Ошого карашта бүгүнкү күндө дагы президенттин жарлыгында аялдар чоң күч аткарып келди. Элибиздеги адеп ахлак маселесине, улуттук каада салт маселесине ар бир айылда, ар бир райондо иш чаралар өтүлдү. Бүгүнкү күндө дагы мына жакынкы убакта өкмөтүбүздүн жарлыгы чыкты. Дегенде 16 май 2023 жылда 260 жарлык чыгып, ушу мектепке чейинки балдарды ушу бала бакчалар менен камсыз кылуу тууралуу. Андан кийин эле бул жарлыкка толуктоо жүргүзүлүп, 29 майда 279 жарлык чыкты мамлекеттик өкмөттүн. Бул жарлыкта эмне деп айтылат? Сиз суроо бербедиңизби, бала бакча эмнеге керек? Мында биздин балдарыбыздын канча проценттери, мына 21 жылы биздин 40%ке жакын балдарыбыз мектепке чейинки бала бакчага барбагандыгы аныкталган. Андан да көбүрөөк азыр эми мамлекетибиз көрүп атабыз, өсүү жолундабыз. Ар кандай бала бакчалар, мектептер салынып атат. Ошого карабастан ушу жакынкы аралыктын ичинде 25 жылга чейин ушу мектепке чейинки балдарыбызды бала бакчалар менен камсыз кылуу. Себеби мына Японияга окумуштуулар дагы дүйнөсү ушу мектепке чейинки балдарга көңүл бөлүү. Ушу МБКнын китебин баарыбызга жарыя болуп окулбадыбы? Отунбаеванын проектиси менен 3 жаштан кийин кеч деп. Мына себеби 3 жашка чейин эмес, эми жок дегенде 3 жаштан кийин биз бала бакчалар ушу балдарыбызга тарбия берүү өтө зарыл экен. Ошол себептүү өкмөттүн бул жарлыгы өтө туура чыкты деп ойлойм. Мектепке чейинки балдарды ушу 100%ке, 100%га ушу бала бакчалар менен камсыз калуу биздин мамлекеттин алдында, анын ичинде аялдар кеңешинин алдындагы чоң милдет болуп эсептелинет. Рахмат, мына туура жогоруда айттыңыз. Эми баягы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын биздин токтомдор бар эмеспи? Могу 29 майда 2079 жылы чыккан мынакей токтомдо мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндө ишкердик ишти өнүктүрүү жана балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну көбөйтүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө деп өттү да. Анан мынакей сиз дагы тилегеже мына ушул райондук мына жогоруда айтып кетти, областтагы аялдар кеңешинин бүгүнкү күндө орду жөнүндө, иши жөнүндө дегендей. Анан эми Ысык Көл райондук аялдар кеңешинин төрайымы катарында да сиздерде кандай иш болуп атат? Ушул жөнүндө алгач рахмат, Турганбек. Бул токтом убагында чыкты да. Мисалы үчүн азыр Акылсайра Кыдыралиевна айтып кетпедиби? Биз областта, мисалы үчүн мына мен бир көп областтарда болдум, Жалал Абадта, Ошто, Таласта дегендей. Алардын аялдар кеңеши эч агылы уюшулган. Мына биздики 2 жыл болду, Акылсайра. 2 жыл болуп калды. Мына азыр биздин областта да жакшы иштер жүрүп атат. Мына ошол областта азыр консультативдик кеңеште 21 аял бар. Көпчүлүгү ошо аялдар кеңештеринин төрайымдары райондордо. Биздин райондордо да мисалы үчүн биз ар бир айылдагы аялдар кеңеши пландарын түзүп, бизге алып келип берет. Ошол план боюнча биз райондо план түзөбүз. Ошол пландын негизинде алып биздин планыбызды аким бекитип берет.
анан ошо боюнча биз иш алып баратабыз. Мына азыр акыл сайра Кыдыр айыл айтып кетпеди, мен кайталап эле коеюн. Мынакей азыр биздин жана нарк насилдер боюнча ар бир райондо жакшы иштер жүрүп атат. Биздин салттарыбыз, атабыз таштап кеткен салттар бар, адеп ахлактар боюнча ар бир райондо мына могу шайыр апалар да көбөйүп атат. Ушу айымдарыбыз ушу жүрөгү менен жан талашып иштеп атышат да. Анан ушу токтом негизинде мисалы үчүн азыр ушул убагында чыкты бул токтомчу. Туура чыкты да, мына даже кошумча даже чыгарып атышат. Балдарды ошол жанакы Отунбаеванын китебинде да мына ар бир райондорго ал китептердин баары таралып берген, мына баарыбыз окуп чыкканбыз ал китепти. Ошол кеч деген аябай туура да. Бизде кыргыз элинде эненин ичинде жүргөндө эле баланы тарбиялаш керек деген бар. Мына комуздун үнүн, эне ошол бала төрөлгүчөктү өзүн жакшы кармагандыгы, балдардын развитиясы өсүп аткандыгысы, андан кийин төрөлгөндөн баштап эле балдарды тарбиялаш керек деп атпайбы? Анын сыңарындай бизде райондо мынакей азыр 23-22 жылы 2 жаңы бала бакча ачылды. Гос бала бакчалар да, мамлекетке караган. Анан эми азыр үйдөгү бала бакчалар боюнча да бизде ар бир айыл өкмөттө элге билим берүүсүндө дагы булар активдүү иштеп жатышат. Азыр Чолпон Ата шаарында 2 бала бакча ачылган үйдө. Азыр мына ар бир айыл өкмөттүн башчылары да аракет кылып атышат. Мен ойлойм да, ошо ар бир жетекчи бала үчүн эне эмнени кылбайт. Ошондуктан ар бир жетекчи ошо жүрөгү менен жан талашып, ошо жанын сабап, жанын үрөп бала үчүн көп иштер жасашыбыз керек да. Мисалы үчүн ар бир жетекчи, мына айыл өкмөт, ошол район жетекчилери дагы айымдар көбүнчөчү, мына айымдар. Бул айымдардын иши да аялдар кеңешинин ишин. Мына биздин районго акимибиз жакында биз ошо аялдар кеңешин чогултуп акимде жыйналыш болду. Ошо аялдарга көбүрөөк мамиле кылсаңыз, ушуну ошо аким айыл өкмөттөр да ошо биринчи маселеге койсо, ошо аялдар кеңешинин ишинчи. Себеби ар бир айылда аялдар иштейт. Баягы Союздун тушунда аялдар коомдо зор күч деген чоң лозунга бар болчу, жарлыкчы. Мына ошол көп бир таасир берчү аялдаргачы. Ошондой мен ойлойм ушу ар бир жерде аялдар азыр өзүнүн ишкерлигин жасашып, ишкерден тышкары бала тарбиялашып, андан тышкары мына көп айымдар азыр бала бакчаны үйдө ачсак кандай болот, ким жардам берет деген суроолорду бизге берип атат. Ошондуктан мен ойлойм что биз колубуздан келген жардамды беришибиз керек да. Акыл сайра Кадыралина мынакей ушуну айтып атпайбы токтомдо, мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндө ишкердик ишти өнүктүрүү деп айтат да, мындайчы. Анан эми туура мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, ар бир шаарларда, айылдык штаттарда дагы азыр бала бакчалар көбөйүп калды. Бирок кээ бир учурларда ишкерлер да салып аткан жерлер бар да, бала бакчаларды куруп берип атпайбы, ишкерлер дагы иштетип дегенде. Анан ушуларга кандай жеңилдиктер каралганбы? Салык жагынан жана башка төлөмдөр жагынанчы? Жакшы суроо болду. Эми ушу берүүдөн пайдаланып мен бүтүндөй областтын аялдарын айтат элем да. Жеке ишкерчилик менен алектенген көп аялдарыбыз да бар. Эми бул бала бакчалар боюнча аялдар эле жеке ишкерлик кылат деп, көбүнчө 90% аялдар кылат да, мектепке чейинки бала бакча уюштуруу. Муну эч качан мындай эч кандай коркпош керек. Бул өкмөттүн жарлыгында бүтүндөй биздин мамлекеттик ишканалардын баары тең кол кабыш кылышат. Мисал үчүн билим берүү тармагы, айыл өкмөт, райондук тармак, областтык губернатордун кызматкерлери бүтүндөй боюнча ушу салык кызматы, биздин финансы министрлиги бүтүндөй каралган. Бул жарлыкта баардыгы каралган. Өрт коопсуздугу, ошондой эле ар кандай коопсуздуктардан сактоо маселеси. Анан жеңилдиктер деп атпайсызбы? Жеңилдиктер бул мына Акылбек Үсөнбаевич өзү айтылды, мына мамлекеттик деңгээлде жеңилдиктер берилет, жана кредиттер берилет. Биздин мамлекетти өнүктүрүү ушу резервдик фонддор бар. Ошол фонддордон да жардам көрсөтүү, ушул аялдар ишкер болгон аялдарга. Муну коркпостон бул жерде 79-чу токтомдо айтылып турат, үй шартында уюштуруу. Маселен, шаар жерлеринде этаж үйлөрдө уюштурууга мүмкүнчүлүгү бар. 3 комнат, 4 комнат, эгерде квартиралар бош турган болсо, ошону ижарага алып, ошону уюштурууга этаж үйлөрдө 10 балага чейин уруксат берилет. Бала бакчага айландырууга. Бала бакчага айландырууга. Ал эми жер үйлөрдө 25 балага чейин. Мына 25 балага чейин бош отурган келиндерибиз толтура. Бош отурган апаларыбыз толтура, мугалим апаларыбыз. Ошолор мисалы үчүн мамлекет бул жарлыкта көрсөтүлгөн иштерди ушунча көп
талаптарды аткаруу керек экен дебестен ал мисалы үчүн көз коркок кол баатыр дейт. Ошону аткарып бала бакчаларды аткарууга мүмкүнчүлүк бар. Мамлекеттик деңгээлде бүт ушу шаймандарды алууга, бала бакча ачууга, ит шаяктарын алууга, жабдууларын алууга, адепки тамак ашын алууга, ушундай бүт бардык эмне деген өзүнүн сметаларын түзсө, ошонун мамлекеттик деңгээлде каржы булактарын ачып берген. Мен айтар элем аялдарга ушу ишкерликти колго алып, биздин бир магазин будка ачып алып отурбастан ушу балдарыбыздын келечеги үчүн кайрымдуулук иш жасап, мындай жакшы иш жасап Кудайга жагат, Пайдалуу болот турган, пайдалуу иштерди аткарганга бел байлап, аялдарыбыз ар бир айылда ачат деген ойдобуз. Тилек Борончуевна, мынакей өзүңүз жакшы билесиз, балдардын тарбиясы бала бакчадан башталат деп коет эмеспи? Анан кийинки мезгилдерде чындыгында биздин мигранттар мына көбөйүп кетти дегенде, көбүнчө айрыкча аялдарга көп жүк келип калды да кийинки мезгилдердечи, кайра бурун шардан менен чындыгында төлөнгөн балдарын таштап эле ата энесине, тайге, же бөлө дегендерге, кошунасына чейин таштап кеткендер бар да. Ушулардын тагдылары кандай болот? Ушулар жөнүндө айтсаңыз. Эң жакшы суроо бердиң, Турганбек. Мен ушул суроого башынан эле каршымын да. Биздин район эмес, биздин область эмес, бүт эле Кыргызстан боюнча бүт областтар көбүнчө Баткен, Жалал Абад, Ош областтарына көбүрөөк да таштап кетип атышат да. Мен ошондой энелер менен да сүйлөштүм. Ошо чоң энелер менен, тай энелер менен сүйлөштүм да. Алар байкуштар өздөрү араң басып, таяк кармап араң басып, ошо балдардын кандай тарбия берерин деле билбейт. Тамагын ич, жат, мына ушул да башка. Анан балдарды ар бир энеге айтар элем да ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, акыл сайрак дырайлы. Себеби ар бир эне баланы төрөгөндөн кийин өзү тарбиялаш керек да. Өзү багып, эмчеги менен эмизип баланы. Мына орус эли 3 жашка чейин балдарды эмизет. Үйүнөн чыкпайт. Ошо бала 3 жашка чыгып эметкенден кийин анан мына Россияда деле ошондой болуп атат да көбүнчөчү. Мына азыр Путин мына баягы күнү айтып атат. Балдарды көбүрөөк төрөгүлө. Жаштарга айтып атат, мына баягы посланиясында мен уктум аягына чейин. Ушундай бир сонун сөздөрдү айтты да. Балдар көп болсун, балдары төрөгөн энелерге биз акча аябайбыз. Пособиясын мындан да көбөйтөбүз деп атат. Анан бизде ошо айымдарга айтар элем. Мына жаш жубайлар өзгөчө мынакей кээ бирөөлөр бир 30га чыкканда балалуу болобуз дегендер бар. Кыргыз элин биз көбөйтүшүбүз керек да. Кыргыз эли көбөйүш керек. Көп балалуу болуш керек. Мен ушуну көп айтайын деп айтам да, ошо жаштар көбүрөөк бала деген өзүнчө бир байлык, балачы, бакыт өзүнчө бирчи үйдө балдар көп болгон. Ошон үчүн балдарды өзүңөр төрөп, урматтуу айымдар, өзүңөр тарбиялаңарга жакшы. Ар бир үйдө чоң энелер эми балдарын, ар бир эне балдарын чоңойтуп өстүрүп койгондон кийин эми ошо чоң энелерге кайра тай энелерине балдарды, алар өзлөрүнүн жанына араң баккан, араң баскан байбичелер мына ошо балдарды алып калып атат. Балдар энесин, атасын тааныбай калып калышат. Анан буга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да мына. Ушул мен ойлойм ушу Россияга, башка мамлекеттерге баргандан көрөкчө биздин Кыргызстанда деле мына биздин азыр президентибиз аялдарга да көп көңүл буруп атат. Ошондуктан мен ойлойм биздин Кыргызстанда эле өсүп өнүгүп эле иштесе болот да. Мынакей азыр ширия ачып атышат. Жанакы сүттөн кандай сонун тамактар жасап атышат. Бардык жерде Кыргызстанда ар бир аял, мисалы үчүн мен ишенем, биздин айымдарга ар бир аял өзү аракет кылып, план түзүп алып, максат кылып, бир кыялданып иштесе, ар бир ишти ачып кетет. Мынакей мореки 100 миң сомдон алып азыр иштеп атышпайбы мына? Ар бир жерде баары сүйдү ошол аялдар. Мен машина сатып алдым, мен дигини сатып алдым деп кубаныч менен мына телевизордон берип атат ар бир район, областтарда. Мамлекеттик колдоо бул. Мамлекеттик колдоо. Мына биздин ар бир райондо да ошондой болуп атат. Мына биздин райондо да азыр мына самын чыгарып атышат. Швея менен иштеп тиги канча кийимдерди сатып атышат. Мына көңүл просто бир кубанасың ошондой айымдарды иштегенине. Ошон үчүн ошол айылдар ар бир айылда 5 место болобу, 10 место болобу. Иш кылып ар бир иш таап берип, ошо айыл өкмөттөр да ошого көңүл буруп, жетекчилер көңүл бурса, мен ойлойм, айыл өнүксө, анан район өнүгөт, анан область өнүгөт. Ошо ийгилик ылдый жактан башталат. Мен ушуну көп айтам да, ийгилик ылдый жактан башталат. Ошон үчүн ар бир айылда ошо айымдарды, мисалы үчүн парикмахердин окуусун бүтүп алып, парикмахер болуп иштесин мынакей. Болот да. Болот. Мисалы үчүн биздин айылда кээ бир айылдарда овощи сатылбайт. Овощичи. Балдар эмне үчүн кан аз айылдар. Мына азыр бүт жерде кан аз келиндердин бала төрөлгөндө начар төрөлүп атат деп кесарево кылып, ар түрлүү айымдар ушундай көп сөздөрдү айтышат да. Ошондуктан мен ойлойм,
биринчи ден соолукту караш керек да. Ошо жакшы бала төрөлүш үчүн ден соолук болуш керек. Ошого витаминдүү тамак берилиш керек. Ар бир ошо айыл өкмөттөр деле ошо айымдарга деле бир айылдан нан, илгери Союзда нан бышырчу, нан сатып албай, үйдөн бышырган нан даамдуу болот да. Ошо нан бышырган аялдар иштесин. Ошол эле диги парикмахерская аялдар иштесин. Мисалы үчүн айылдан барып, Чолпон Атага барып, өткүчүк алып барып, аптекадан дары алып, анан базарга барып овощ сатып алышпай, ошону эми айылда деле уюштуруп койсо болот да. Мен ушуну көп айтам да дагы. Бул жалпылык, кайдыгерлик, анан жумуш жок болуп жүрөт. Овощной магазин ачып койсун мына. Ошону сатып алып, помидор жей. Бул жашылчаны көп жесе балдар витаминдүү, жакшынакай акылдуу балдар төрөлөт деп ойлойм мен. Ошол ар бир эли жан талашы ошо өзүнүн организмин жакшы кылганга, ден соолугун жакшы кылганга аракет кылып анан балдар төрөсө, биз коомго бизге таптакай ден соолуктуу балдар келет да. Ошон үчүн мен да ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетерим, урматтуу айымдар. Ошо өзүңөр балаңарды өзүңөр баккыла, өзүңөр аракет кылгыла. Баланы жакшы тарбияласаңар, ал бала жакшы окуйт эртең. Жакшы окууну бүтөт. Жогорку окууну да бүтөт. Андан кийин үйлөнүп жайлангандан кийин ошо балдардын кубанычы менен ата эненин өмүрү узарат. Мен ушуну ушундай да, жашоодун агымы ушундай да өзүчө. Ошон үчүн бир баланы тарбиялаш үчүн бир шаарды башкарат экен да, ушундай сөз бар. Бир кыйынчылык ошо, бир шаарды башкаруу менен бир баланы тарбиялаган деген кандай булчу? Ошондуктан ошо мен жакшы бала төрөп, ошо баланы жакшынакай тарбиялап, кыргыз элине жакшы бир кадр кылып берсем десе деген эне көп болсо, бул бизде кандай сонун болот эле деп ойлойм да. Эми Акылсайра Кадралиевна, мына сиз дагы башыңыздан өткөрүп калдыңыз да. Могу жогору жактагы жетим балдар деген балдардын баягы томолой жетим, бирок атасы бар, энеси бар, бирок арак ичип кеткен, каралбай калган балдар бар эле го. Мына ошондо сиз өзүңүз жетектеп көрдүңүз да. Ошол балдардын тагдырлары кандай болот дегеним, келечекте дегеним. Ушундай балдарга кандай карайсыз дегеним, ушул жөнүндө айтсаңыз. Эми туура, биз азыр бала бакча жөнүндө айтып, балдарды кандай байытылган азык түлүк менен камсыз кылуу маселеси каралып атпайбы? Ал эми жетим балдар үйүндө, ушу кароосуз калган балдардын үйүндө, мына биздин областта, шаарыбызда мамлекеттик деңгээлде бирөө бар, муниципалдык башкаруунун каржысында. Жеке менчик бирөө бар. Ошолорго да көңүл бөлүп, мына балдарды 6 айлык 1 жаштык балдар келет. Ошолордун тамактануусу, ошолордун азыр тилеги же айткандай өз ата энесинин мээрими менен чоңойсо, ошолорду келечекке бир пайдасы тийген инсан кылып чоңойтсок деген маселелер туруп атпайбы? Эми ал өтө чоң маселе деп айтам. Ал эми биздин азыркы бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселебиз ошол мейли мигранттын баласы болобу, мейли аз камсыз болгон үй бүлөнүн баласы болобу, мейли жакшынакай үй бүлөнүн баласы болобу, ушул мектеп жашына чейинки балдардын баарын тең бала бакча менен камсыз кылуу маселеси эң биринчи турат. Чындыгында бул балдарды жөн гана билим менен сугарбастан тамак аш азык түлүгү менен дагы байытылган азык түлүк менен камсыз кылуу бала бакчаларга өтө жогорку деңгээлде каралган. Эже айткандай, мигранттын балдары чоң эне атасынын колунда, кошунанын колунда калып атат. Ошолордун мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай жеке менчик бала бакчаларга берип, ошол баланын күнү кечке ойноосу, тарбиялануусу, тамактануусу бүтүндөй мамлекеттин ушу көз алдында болот деп ишенем да. Ошон үчүн ушу ата энелер бала бакчага чейинки, мектепке чейинки бала бакчаларга берип, ошолорду жогорку деңгээлде тамак аш менен камсыз кылып, окутуп, мына айтып атабыз, жогорку кеңеште айтылып атпайбы? Ушу балдарды алгачкы мектеп жашында, башталгыч класстарда кыргызча окутсак депчи. Мына бала бакчадан да башташ керек. Бала бакчадан, мисалы үчүн дүйнө жүзүндө ушул маселе боюнча ушу изилдөөлөрдү жүргүзүп келем. Кайсы мамлекетте окуу системасы бала бакчага чейин мектеп жашында андайын студенттерге кандай мамиле кылуу жөнүндө. Мына биздин мамлекетте дагы ошо Советтер Союзунан берки программа менен иштеп келатат. Ошого да мамлекеттик деңгээлде мына өз алдынчалыкты алгандан кийин өтө-мөтө 30 жылдан берки туруп калган системабызды кайра куруу маселеси башталды мына.
өсүп өнүү жолунда келатабыз. Дүйнөлүк практикалардан алып биз ушу балдарды жогорку деңгээлде тарбиялоо маселесин биринчи карашыбыз керек да. Мисалы үчүн Япония мамлекетинде 3 айдан баштап кабыл алат экен, бирок 3 айдан баштап кабыл алуу бул 3 жашка чейинки балдарга эмне деген справкалар чогултат экен. Ал жерде энеси өзү тарбиялоо деп айтып кетпедиби эже? Энеси эмне үчүн үйдө өзүң 3 жашка чейин тарбиялай албайсың? Справкалар чогултат экен. Ошол атасы бар болсо, атасына өтө уят маселе болот экен. Себеби энеси атасынын каршысы менен бага албай энеси иштегенге мажбур болду деп. Бул единичный случайлар экен да. А биздин мамлекетибизде дагы мына 3 жашка чейин энелерге боштондук берип атат мына. Пособияларын берип атат, эмне деген жеңилдиктерди берип атат. Эже айткандай 3 жашка чейин эне өзү тарбиялаш керек. Төрөлгөндөн баштап эмес, эне ичинен баштап, ичинен жаткандан баштап ушундай сен эл баккан адам болосуң, сен ушундай мыкты болосуң деп ырдап берип, китеп окуп берип багат деп ата-энелерибиз айтып келген. Мына илгертен бери. Анан эми биз аны кылбасак дагы мына азыркы бул 30 жылдын ичинде энелер чындыгында ушундай мигрант болуп көбүнчө аялдар кетти. Макул андай тарбия бербесин. Эми баштайлы да, мына эми баштайлы. Азыркы замандын балдарын баштайлы. Билимге сугарып баштайлы. Жакшынакай байытылган тамак ашка сугарып баштайлы. Мамлекетти багууга мындай умтулган балдарды тарбиялайлы деген чоң маселе турат. Мен дагы бир жолу айтам, ушу коркпостон ишкердикти ачып аялдар мектепке чейинки балдарды ушу бала бакча менен камсыз кылууну колго алышыбыз керек. Турганбек, былтыр жогорку кеңеште спикердин астында аялдардын укугун коргоо совети уюшулуптур да. Уюшулуп ар бир областтан ошо бирден айымдарды чакырып, Эскөл областы боюнча мен бардым. Ар бир областтардан келди. Анан ошол жерде да чоң маселе каралды да, ошо Шарапат Манжитова деген депутат ошонун председатели. Ошо ар бир региондордо ушул деле аялдардын, деле жеке эле аялдардын бардык вопростор боюнча, жалгыз эле бала эмес, полный эмне аялдар республикада, Кыргызстанда эмне иштер жасашат, ошолордун укугу кандай корголот, ошол темада чоң бир семинар болду да. Анан мына эми ошол ар бир куратор, ошо координатор, ошол ар бир өзүнүн областында кандай иштер жүрүлүп атат, ошол боюнча биз информация берип атабыз да. Анан ал киши да айтып атат, ошол ар бир областтарда ошо аялдарды бир чогултуп, депутаттары келип, биз да ошо барып, ошону уюштурсаңар, биз да колубуздан келген жардамыбызды берели деген бир сөзүн айтты. Мына жакында мен катышып келдим. Сиз ошонун өкүлү болосуз азыр? Ошол жерде мен областтын өкүлү болом да. Ар бир областтан, 7 областтан 7 өкүл бар да. Анан бул дагы ошол жогорку кеңеште дагы булар дагы депутаттар дагы жөн отурбай ошо аялдардын жөнүндө дагы ушу теманы козгогонуна мен аябай кубанып калдым. Жакшы иштер башталган экен депчи. Ар бир областтарга ошо расписаниясын түзүп алып туруп, анан келип өзүбүздүн мынакей ушул деле ишкерлик боюнча, мына сиз айтып кеткен боюнча бардык вопростор боюнча аялдардын бир үнүн уксак деген эме да. Ал сөзсүз эми депутаттар угуш керек да. Угуп, ар бир аялдардын ар түрүлүү айымдарыбыз бар биздин. Бизде деги кыргыз элинин айымдары өтө кыйын. Мен кыйын деп айтам да дайымачы. Ошон үчүн кыйын айымдар көп, аябайчы. Ошон үчүн азыр Акылсара Кадыр айткандай коркпой, үркпөй, ар бир айылда ошо бекер отурбай. Мен айтам, бекер отурбагыла. Төрөлдүңөрбү? Ошол жаныңарды күйөөгө чыктыңарбы, баланы төрөдүңөрбү? Жаныңарды аябай иштегиле депчи. Ушундай кылыш керек да. Үйдө отурбаш керек, бекер отурбаш керек. Азыр жанакы менин ансамблимде 80ден ашкан мына кемпир баягы келди дейсиң. Ал киши бизден күчтүү. 84 жаштагы эне. 84 бизден да күчтүү басат. Оокат кылат үйүнөн тыпылдап басыпчы. Анан бул жашоо бул кыймыл аракет экен да. Жанды сабап, иштеп, ар бир айылда ошондой бакчаларды түзүп койсок кандай жакшы. Бала кечке тынч тамагын ичет, воспитатели баарын түшүндүрөт балага. Акыл эс тутумунун өсүнүшүнө да чоң жардам берген атпайбы? Туура. Улуу педагог Шухамалинскийдин да бир жакшы сөзү бар да, мынакей сиздер туруп айтып атасыздар, эненин ичинде түйдүк башталганда эле баланы тарбиялаш керек депчи. Бирөө барган экен да, менин балам 1 жаштан өтүп калды, ушундай тарбиялаш керек болуп аткан деп. Кеч болуп калды деп айтты. Сизге кеч болуп калган экен да. Демек сиздер да жогоруда ушуну айтып атасыздар. Анан эми Акылсара Кадыр Алиевна,
мына Ысык-Көл областық аялдар кеңеши бар, бул бардык район шаарларда бар да бекитилген. Ушулар менен кандай жолугушасыздар, кандай иш пландарды түзөсүздөр дегендей, кандай иштерди сүйлөшөсүздөр дегендей, келечек кандай болот ушул жөнүндө айтсаңыз. Ооба, туура. Эми бизде Ысык-Көл областынын мамлекет деңгээлде ушу аялдар кеңешине көңүл бөлүп, Кыргызстан боюнча 2000ден ашык ушу коомдук уюмдар бар. Анын ичинен 200дөн ашыгы аялдар кеңеши деп түзүп алган. Демократиялык аялдар, ушу аялдарды коргоо, анан эмне деген группаларды түзүп алып, алардын башкы максаты ушу мамлекеттин саясатын жүргүзбөстөн бир 3000-5000ге төш белги сатып алып эле аялдар делделектеп жүрөт да. Көрүнгөн чогулушка барып. Ошондуктан биз бул маселени Ысык-Көл областы чекит койгонбуз. Аялдарды ошондой бир төш белги тагынуу үчүн, же бир иш чарага барып тамак ичип келүү үчүн эмес, мына биз мамлекеттик саясатты колдоо максатында. Burada şehirde tamak bolup ketти кийин айгында. Анан Шайыр апалар тобу деп Кыргызстан боюнча ачылды, бул бизге пайда эле келтирди, зыяны жок. Бирок ошол Шайыр апаларды да колго алганбыз биз. Ар бир Шайыр апалардын жетекчилери менен да жакын арада кезиккен турабыз. Ошолорду ырдап чордоо гана эмес, жаштарыбызга билим берүү, тарбия берүү, мектептер менен жолугушуу уюштуруу, келин менен кайнененин ортосундагы мамиле, эне баланын ортосундагы мамиле, атанын баркын көтөрүү. Биз айтып келебиз да, атанын колунда камчы болгон, азыр камчы түшүп калган жигиттерибиз бар. Ошо биздин аталарыбызга, жигиттерибизге колдоруна камчыны карматуу, бийликти, үйдү башкарууну, үйдү ошо каржы менен камсыз кылууну жигиттерибизге ошо колуна карматуу маселесин аялдарыбыз чоң аракетин жасоодо. Себеби бир үйдө илгери биздин ата-энебиз тарбиялачу, атаң келатат, бол эшиктин алдын шыпырыбый деп. Мына биздин учурда дагы энелердин ошо ата-энебизден калыптанып калган бар бизде дагы азыр. Атаң келатат, бол батыраак деп. Азыркы келиндер болсо атаң сүйлөй берет деген маселе чыгып калып атпайбы? Себеби эркектер айылда жасай турган жумушу жок. Көбүнчө аялдарына көз каранды болуп калган учурлар бар. Ошону калыбына келтирип, кыргыз элдин улуттук каада салтын колго алуу, атанын баркын көтөрүү, баланы атанын тарбиясы менен тарбиялоо, эркек балдарды. Ошондой маселелер биздин аялдар кеңешинин эң башкы маселеси болуп эсептелинет. Ошол маселени айтам. Эми аялдар кеңеши эмнеге чогулду дегенде, эмнеге керек дегенде, бул аялдар коомдо өтө чоң күч. Ошону биз туура мамлекеттин саясатына карата өзүбүз эле бир НПО болуп алып эле жүрө бербестен ошону тыюу салуу, мамлекетке бир салымыбызды кошуу болуп эсептелинет. Кийинки мезгилдерде мынакей ушу мектептен дагы ата-энелер арыстап кеткен эле да. Себеби жана мугалимдерге жүктөп коюп эле, бала бакчада тарбиячыларга жүктөп коюп эле, баласын унутуп калып эле ошолор жооп берет дегендей милдет катарында тагып койгонбуз да бар десеңчи. Себеби кийинки мезгилдерде мына байкап жүрөм, мектептерде дагы ушу ата-энелерди чакырып жакындан балдарын кандай окутат, сабактарына катыштырып, анан жанакындай бир окуу китептерин окутуп атпайбы, керемет окуу жана башка дегендерди түзүпчү. Ушул жагдайдагы бир жардам береби дегеним да тилегежесиздерде. Немистер башыңыздан өткөндө мындай. Жардам берет да. Мисалы үчүн биз мектептен алыстабай жакындашып кетип азыр бүт мектептерде условия бар. Бүт. Биз окуп жүргөндө эмес эле да, мына биз эски парталарда отуруп эле, жанакындай сыячелек менен жазып эле, ошондой эле. Азыр эми балдарга бүт условия бар мектепке. Мына азыр туалеттер ичинде, заманбап бүт бар. Кандай сон. Ал убактарда ошо азыр ата-энелерге жана акча чогултпай деген дагы өтүп кетпеди. Мына азыр аны токтотуп атышат го, эми токтоп калды дегендей кылып атат. Эми ал токтоп калганда да ошо класс жетекчилери кайра эле сурата берет окшойт да. Кээ бир баягы бир ата-энеден сурасам айтат, ой эже токтоп калды, бирок кайра эле класс жетекчилери дагы бир терезе алышыбыз керек, анан дин алышыбыз керек, анан пардо алышыбыз керек дегендей сөздөрдү айтып атат депчи. Эми аны мындай факты менен айтпаса жөн эле дагы айтыла турган сөздөр да, аны мындай жөн айтпаша. Ал жана ата-энелерди чакырып ошо мектептерге сенин балаң кандай окуп атат, сиз келип бир катышып коюңузчу сабагына деген маселени көтөрүш керек. Себеби биз балдарга 17 мүнөт эле тарбия берет экенбиз. 17 эле мүнөт. Себеби тур, сабагыңар, тамак ич, келдиңби? Андан башка көңүл бурулбай калат экен да. Мына ошо сайдын түшүндө эле ушул болгон, ушулчу. Туура. Анан ал балага деген кичинекей балага, мисалы үчүн Артурчу деп кичинекей кээ бир энелер баягы күнү биз
самолетто келатып бир энени көрдүм да, бала 5 экен. Ушундай суроо берип атат тыпылдап балачы. Анан кызыгып калып анан айттым, англисче үйрөтүп атыптыр балага. 5 жаштагы балагачы энеси. Жашы эле келди экен 35-терде. Анан сурасам айтат, менин балам дейт, уже билет дейт, окуганды да билет, англис тилинде үйрөтүп атам. Ушундай суроо берет, ошол эне балагачы кагып силикпей ар бир вопросуна түшүндүрүп атат. Шашпай. Ал мындай болот, аны мындай кылсаң мындай болот деп түшүндүрүп. Анан ушундай мага жакты да. Ошон үчүн балага ата эне мектепке келип балам кандай окуп атат дегенге убактысы жок көп ата энелердинчи. Туура. Баа сиз айткандай мугалимдерге таштап коет да, окуп атат бүгүн ударник болуптур, эртең 3 алыптыр, 2 алыптыр деп. Андай кылбаш керек. Мен да кайталап айтып коеюн. Ар бир баланы тарбиялаш, шаарды башкаруу, бир шаарды башкаруу менен барабар. Ошон үчүн ошо балам жакшы болсун деген ата эне мектепке да барыш керек, детсадка да барыш керек. Мына мисалы үчүн биз былтыр ар бир детсадта концерт бердик балдарга, бешикке салууну көрсөттүк да. Бешикке салуу жана баланы кадимки эле кичинекей баланы алып алып бешикке ошо садиктин балдары карап атат таң калып ошонучу. Анан дегил апабыз түшүндүрүп атат, баягы кишилерге келген апабыз, Саня апабыз. Мына баланы момундай кылабыз, момунтип бөлөбүз десем кичинекей балдар ошону карап аябай таң калып карап атышат да. Уже эс тутумуна алып атат да, ушундай болот турбайбы деп. Ошон үчүн мектепке да ошо балам кандай окуп атат деп барып койсо, ай, бир жылда бир 2 жолу барып коебу, же бир кварталда бир жолу барып койсо деле жакшы да. Бул өзүнүн балдарын, апам келиптир, атам келиптир деп деги бала деметип калат да. Буну биз өздөштүрүшүбүз керек, буну обязательно киргизиш керек да, муну дагычы. Чындыгында азыркы балдар өтө акылдуу, жаштарчы. Акылдуу, азыр Себеби сиз айтып атасыз, анакына көрбөйсүз, 5 жаштагы эле бала англисче суроо берип атат депчи. Азыр биз айтып атпайбыз, балдардын тили орусча чыгып атат, англисче чыгып атат деп. Баардык могу техниканыкы да. Мына соткалар, телефондор иштеп атат баардык жерлерде. Туура, кичинекей балдар тез кабыл алат деген ушул биз жана тарбияны бирок Турганбек сотканы туура айтып атасың. Мына жакында мен түрктүн бир врачы менен сүйлөштүм, көз врачы менен да. Скоро деди, мына жакындык аралыктарда кичинекей балдардын көзү көрбөй калат дейт. А мен эмнеге десем айтат, могу сотканы бербеш керек дейт балдарга. Мына сотканы ошо кичинекей балдарга берип кой, мен ыйлап атат берип кой деп балдарга өтө катуу влиять этет дейт булчу. Мына бала 3, 4, 5 жашка чыкканда көздөрү көрбөй калып атат дейт. Ана айтты, 3-4 жылдан кийин дейт. Шуга мен корктум, как это так десем, нет дейт. Ошон үчүн айтыш керек дейт, ата энелерге дейт. Мисалы үчүн Швейцарияда менин бир подружкам барып келди. Балдарга сүрөт гана тарттырат экен. Телевизордо көргөзбөйт экен. Сотканы вообще карматпайт экен. Только сүрөт тартат экен, музыка угат экен, анан китеп окуйт экен. А биз ошону айтып эле атабыз го, сотканы бербегиле. Кичинекей балдар сиз айткандай кенедей 2 жаштагы бала тыпылдатып сотканы бизден да жакшы билет. Туура. Көрдүңүзбү? Аны лучше балдарга мына азыр англис тилин деп айтып атат, мектепте ошо кичинекей балдарга детсадтан деле ошо англис тилин букваларын үйрөтүп, андан школдон үйрөтсө деле жакшы да. Сиз айткандай сүрөт тарттырып, Сүрөт тарттырып, мынакей биздин көл жөнүндө мына карачы, ысык көл. Ысык көл жээгин алып барып балдарга ошо сүрөт тартып калачы. Мына бизде жанакы сүрөтчүлөрдүн эмеси бар го. Ошол балдар менен кезиктим мен 2 жыл мурун. Ушу кызыгасың да, балдардын фантазиясы, көл жөнүндөгү фантазиясы. Эми балдар боюнча көп нерсени айтса болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу балдарыбызды биз мамлекетибиз күчтүү болуш үчүн биз балдарыбызды мыкты тарбиялашыбыз керек да. Туура. Эми Аксара Кадыралиевна, көчөтүбүздүн акырында бир эркин микрофон берели. Өзүңүздүн оюңуздарды айтсаңыздар. Эми ошо өкмөттүн токтомуну боюнча аялдар кандай иш аткарып атат деп чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Өнүккөн мамлекеттердин ушу билим берүү тармагын мектепке чейинки болобу, мектеп жашында болобу ушу бүт эсепке алышыбыз керек да. Японияда баштапкы класстарда таптакыр сабактарды деле окутпайт экен. Аны жумуш жасоого, тамак жасоого, бири-бири менен саламдашууга, улууну сыйлоого ушунун баарын үйрөтөт экен. Жөн гана. Таптакыр урушпайт экен. 2 бала мушташып атса, күтүп туруп ошону туура тарбиялайт экен. Мушташуу деген жок болот экен. Себеби деген баштапкы мектепте ошо бүт бардык тарбиялоо иштери жүрөт экен да. А биздики азыр 1 класска окуган небереңди карасаң, башың айланат. Жөн эле эртеден кечке окуйт. Ушул эмне кереги бар мисалы үчүн?
Анан студенттерибиз мына көбүн сабагын таштап коюп официант болуп кетип атат. Себеби ата энеси ушу биздин студент балдар 25-27ге чейин ата энесинин каржылыгында туруп атпайбы. Ошол себептен институтта врач болобу, мугалим болобу, ага көңүл бөлбөстөн өзү жеке иштеп кетип, ушундай билимге сугарылбай калып атпайбы. Ошон үчүн эң баштапкы баланы мектепке чейинки тарбиялоону колго алсак, андан ары этап менен колго алат деген аялдардын ушу эң биринчи максатыбыз болуп атат. Эми бул 8 март майрам дүйнөлүк деңгээлде майрамдалып жүрбөйбү эми? Кыргыздын улуттук майрамы болбосо дагы энелерге, аялдарга, кыздарыбызга көңүл бөлүү, ошолордун ден соолугуна мисалы үчүн бир куттуктоо айтуу. Биз дагы Ысык-Көл областынын аялдар кеңеши катарында берүүдөн пайдаланып бүтүндөй областыбыздын аял затын ушу келе жаткан майрам менен, жаз майрамы менен өлбөгөн адамга жаз келет дегендей ушул күндү көрсөткөн Кудайыма миң мертебе ыраазычылык билдирүү менен аялдарыбызды ден соолукта болуп, балдарыбызды мамлекетибиздин дүйнөлүк деңгээлде өсүп өнүгүүсү үчүн салымын кошот деп ушу куттуктап дагы тилекти айтып кетет элем. Рахмат сизге. Тилек Брончине сизде сөз. Мен дагы бир нерсени айтып коеюн деп атам. Мисалы үчүнчү биздин айтпадымбы биздин кыргыздын айымдары мыкты деп. Мыкты дегеним биздин илгерки энелерибиз, мисалы үчүн Курманжан, Датка, Укмуш аялдар бар да эми. Эмне деген Бурулчу апалар. Бурулчу апалар, эмне деген апалар өтүп кетти. Булар өзгөчө айымдарбы дейм. Өзгөчө айымдар деп ойлойм да. Мен азыркы биздин айымдар, мен ойлойм, ар бир үйдүн хозяйкасы, ар бир айым. Мен ушуну дагы дайым айтам да, бир нерсени кыял кылып, максат кылып, астыңарга план түзүп алсаңарчы, ар бир айым иштеп кетет. Мен ага ишенем. Жалкоо болбош керек да. Аны мен билбейм, билет. Үйрөнүш керек, билбесеңчи. Ошентип мен ойлойм да, ар бир айымдар, ушу мүмкүнчүлүктү пайдаланып айтам, ар бир айымдар аракет жасагыла. Аракет кылсаңар берекет болот, сөзсүз болот. Ишиңер ийгиликтүү болот. Ошон үчүн ар бир айым ишкерликтен коркпош керек да. Балдар ар бир айылда бала бакчаны ачсаңар болот. Ага өзүңөрдүн күчүңөр да жетет. Айыл өкмөт, район, жетекчилер, ишкерлер жардам берет деп ишенем менчи. Анан акыл сайда кадырайын ушу мына 8 март майрамы келатат. Мен ошон үчүн биздин областтын бардык айымдарын ушу дендери сак болсо экен, иштери так болсо экен, дилдери ак болсо экен, активдүү жашап, активдүү иштеп, кыргыз эли үчүн кызмат кылып, үйдө жакшы хозяйка болуп, күйөөлөрүн жакшы тозуп, балдарын жакшы тарбиялап, мына ошол аял мыкты аял деп айтам да мен. Ошондуктан келе жаткан майрамыңыздар куттуу болсун, дайыма бар болуңуздар. Рахмат сиздерге. Эненин таманы, бейиштин таманы деп айтылат турбайбы анда. Мынакей эми аял заты чындыгында сиздер мына майрамыңыздар келатат 8 март дегендей. Аял заты бир кол менен бешикти термесе, бир кол менен дүйнөнү терметет деп коет. Анан сиздер бар үчүн дүйнө дагы сакталып, анан кийин мына балдар дагы биздин келечекте муундар дагы сиздер аркылуу өсүп келатпайбы. Анан баарыңыздарга ден соолук каалайлы. Келаткан алдыдагы майрамыңыздар кут болсун. Ишиңиздер ийгиликтер жаралай берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда сиздер биздин учурдагы ой деген көрсөтүүбүздө мына жогоруда Акыл Сайра Жумабекова, Ысык-Көл областтык аялдар кеңешинин төрайымы, ошондой эле Тилек Маткаримова, Ысык-Көл райондук аялдар кеңешинин төрайымы болду мынакей. Көрсөтүүбүздү ушу менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан көгөртүл экранына жолугушканча сак саламат болуңуздар.